Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин сизге кайрылганыбыздын себеби Ысык көлдүн кулуну, элдин уулу Садыр Жапаровдун азыркы учурда адилетсиз соттордун чечими менен абакта жатканы баардык эле кыргыз элине белгилүү жана жүрөгүн оорутуп турат. Сиз шайлоо үгүттөрү жүрүп жатканда Кудай алдында ыйманыңыз таза экендигин, эл сизди тандап шайласа, тек адилеттүүлүктү бекем тутунарыңызды баса белгилеп айтып жатасыз. Элге убада кылган ар бир убадаңызды кайталап айтуунун кажети жок деп ойлойбуз. Эми сизден ар бир кыргыз адилеттүүлүктү, көрөгөчтүктү, чечкиндүүлүктү, мээримдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, чыныгы мекенчилдикти аба суудай күтүп турган кези. Биздин уулубуз Садыр Жапаров ар дайым чындыкты туу туткан, бардык жагдайда акылдуулук менен баа берген, ар бир ишти далили менен сүйлөгөн жана туура каадам жасаганды үндөп үйрөткөн инсан. Учурда Садыр Жапаров түрмөдө бейгүнөө олтургандыгын сиз дагы эң жакшы билесиз. Ошондуктан Садыр Жапаровду жогорку соттон актап алып чыгуу менен падышалык тактагы биринчи ийгилигиңиз болмок. Бизге ишенип коюңуз. Келечек үчүн, кыргыз үчүн кантип күйүп, кантип сүйүш керек экендигин Садыр Жапаров жалпы кыргыз элинин астында жигитче көрсөтө алды. Биринчи ишиңизди көрөлү. Эл күткөндөй болбосо, албетте кайрадан чындык үчүн күрөшүүдөн кайтпайбыз жана келечек үчүн күрөшүүгө дайым даярбыз. Элдин үнүн угуңуз, урматтуу президент. Сизди терең урматтап, Ысык көл элинин тургундары. Жогорку кеңештин депутаты, Ички иштер министрлиги жана ЖАМКтын мурдагы башчысы Зарылбек Рысалиевди жакында Кыргыз курортология жана калыбына келтирүү илимий изилдөө институтунан үйүнө чыгарышат. Бул тууралуу Вести KG сайтына медициналык мекемеден билдиришти. Азыр ал жалпы терапия бөлүмүндө дарылануудан өтүүдө дешти калыбына келтирүү борбордон. Өзүн жакшы сезет, өз алдынча басып калды, бирок сүйлөшүү толук калыбына келе элек. 17-июлда үйүнө чыгарабыз. Эске салсак, Зарылбек Рысалиев криминалдык төбөл Азиз Батукаев мыйзамсыз бошотуу жөнүндө иш боюнча Ички иштер министрлигине суракка чакырылгандан кийин президенттик жана өкмөттүк иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына жаткырылган. Июлдун башында парламентарийди Таш түбү айылындагы калыбына келтирүү борборуна которушкан. Москвада Өмүрбек Бабанов менен жолугуп, саясаттан тышкары башка жеке маселелер боюнча сүйлөштүк деп Супер KG порталына жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев билдирди. Москвага башка жумуштар менен баргам. Бабанов өзү чалып калды. Ал мекенине келе албай жатканынан өзүм ага барып жолуктум. Анткени мурда бир партияда элек президенттик шайлоодо дагы чогуу болгонбуз. Саясаттан тышкары башка маселелер боюнча сүйлөштүк деп билдирди Исаев. Ошондой эле депутат экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байыгандык боюнча Орусиядан жана Түркиядан жооптор келе баштагандыгын айтты. Буюрса мен айткандай эле болот, Атамбаев мактангандай эмес, деди Исаев. Буга чейин 26-июнда Канатбек Исаев Атамбаевдин китептерди сатуудан байдым деп айткандыгы калп. Эгер ал президенттикке чейин мультимиллионер болгондо, кой таштагы Хан сарайын мурда эле салмак. Ошондой эле парламенттик, президенттик шайлоодо кесиптештерибизден карызга акча сурабай эле деген. Алмазбек Атамбаев 1989-жылдан баштап 2005-жылдын сентябрь айына чейин бизнес менен алектенип байыгандыгын айткан. Эми мен убагында өзүмдүн эмгегим менен байыгам. Бишкектеги бир нече чоң заводдор меники болчу. Майда чүйдө ишканаларды айтпай эле коеюн. Ресторандардан баштап чач-тарачка чейин бар болчу. Чет элде дагы ишканаларым бар деген эле экс-президент. Мурдагы башка прокурор Аида Салянованын тарапташтары анан бөгөт чарасын өзгөртүүгө чакырган жана ишти президент Сооронбай Жээнбеков өз көзөмөлүнө алышын өтүнгөн кайрылууга топтолгон колду бүгүн 15-июлда президенттин коомдук кабылдамасына тапшырышты. Алар бул кайрылууга 7000 киши кол койгондугун билдиришти. Анда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулуш боюнча Аида Салянованы негизги күнөөкөр кылуу аракети жүрүп жаткандыгы айтылат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова 2013-жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошуп чыгып, Орусияга кетишине байланыштуу ишке шек саналып, быйыл 3-июнда камакка алынган. 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра Бишкектеги номер 1-тергөө абагына жеткирилген. Туугандар ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлгандыгын айтып жатышат. Кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбор Салянованын саламаттыгына байланыштуу жагдайга көңүл бурууну өтүнүп, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине кат жиберди.
Ырчы Мирбек Иманбековдун бир тууган агасы сууга чөгүп каза болду. Бүгүн 15 июлда маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болгондугун айткан ырчы буларга токтолду. Бир тууганымды жоготконума дагы деле ишене албай турам. Агам үй бүлөсү менен Талас шаарында жашачу. Үйүнүн анча алыс эмес жерде суу бар экен. Дайыма ошол эле сууга түшүп жүрүптүр. Кырсык болгон күнү дагы сууга түшкөнү барыптыр. Агамдын жансыз денесин бир-эки бала көрүп суудан алып чыгышкан. Жанында эч кандай документтери жок болгондуктан алар милицияга кабар беришкен. Милиция кызматкерлери бизге маалымдашты. Айыл аксакалдары менен кеңешип адамдын сөөгүн бүгүн 15 июлда туулуп өскөн айылыбызга жерге берип келдик дейт ал. Ырчынын агасы Кылычбек Иманбеков 1978 жылы туулган. Анын артында жубайы жана 2 баласы калды. 10 июлда Талас шаарынын жетеген аймагынан жаш болжол менен 40-45теги эркек кишинин жансыз денеси табылып, жакындары изделип жаткандыгы маалымдалган. Супер KG порталы Мирбек Иманбековго жана маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Саламатсыздарбы? Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кече баары мыйзам боюнча чечилет деп купшунгандар бүгүн сот адилеттигине ишенбестигин айтышууда. Деги Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгү орношу мүмкүнбү? Орнотуу колубуздан келеби? Утурумдук пайда, паскумар, арамза мүдү азгырыгы далайларды чүлүктөп алган азыркы кезде ак менен кара, чын менен жалган айырмаланбай, оор кеселге чалдыккан коомдун каны жини аралашып калган сайт. Айрыкча эң ири кылмышкерлерди сот актап жиберген же дегеле сурап койбогон шартта маанай мындан башкача болушу мүмкүнбү? Качкан да Кудай дейт, кууган да Кудай дейт. Ууруну каракчы урса, каракчыны дагы бир канкор өлтүрсө, ырас эле болду деп табалап койсок болчудай. Бирок каракчы уурдалган мүлктү ээсине кайтарып берейин деп ойлобойт. Аны өлтүргөн эжилде дегеле адилеттикти жактабайт. Ошондуктан уурулук азайбайт, каракчылык тыйылбайт. Канкорлор кээде гана өз ара кырылышып, көбүнчө ууру каракчылар менен биргелешип элдин канын соро берет. Ырас булардын арасында мындай жагдай түбөлүк улантыла бериши мүмкүн эмес экендигин, эртедир кечтир акыр түбү ар бир кылмышкер жазаланарын, өзү жыргап куунап өтсө да укум тукуму каргышка каларын ойлоп, тобо келтиргендер дагы болор. Бирок канчалык каалаганы менен кылмыш дүйнөсүнөн ооп тарткан айлампасынан биротоло сурулуп чыга албай кала бергендер дагы кездешет. Ошол эле учурда бул дүйнөдө арам байлыкка тойбостордон тиги дүйнөнүн тозогунан деле коркпой тургандыгы дагы нече ирет далилденип келет. Анын үстүндө Кудайдын атын саткан айрым диний аптарыйкаттар бул жарыкта канчалык оор азап тартсаңар бейишке барар жолуңар ошончолук кеңейет деп карапайым калкты ишендирип, ошол эле учурда желмооздарга күнөөсүн дүңүнөн кечириштин оп-оңой жолдорун таап берип, аларды угуп өтөр кутуртуп жаткан жокпу? Кыргыздын исламга чейинки ак менен кара түшүнүгү кийин диний адабияттан этикага өтүп, мазмуну кеңейтилген жакшылык жана жамандык деген түпкүлүктүү терминге туура келет. Ушул өзөктүү дөөлөттү ар ким өз пайдасына бурмалаган учурларга таасын мисал болгудай Кетен Тот ыйманы деген баян бар. Кетен Тот аттуу жапайы уурунун кишиси жакшылык менен жамандыкты кандай түшүнөсүңөр деген суроого минтип жооп берген экен. Эгер мен башкалардын катындарын тартып алып, мал мүлкүн карактасам, бул жакшы. Менин катынымды жана мал мүлкүмдү башкалар тартып алса, бул жаман. Мына кечеле соттордун саясий чечим чыгарганына маашырлангандар бүгүн сот тутумун адилеттигине ишенбестигин айтууда. Мыйзамды булгаган дөдөй пайдаланганда ал кара күчтөн, зомбулуктун, залимчиликтин гана курманы болуп, акыры мындай төө мурунку жетекчилигин дагы эки чайнап, бир бүркүп салган ажыдарга окшоп калары азыркы бийлик башындагылар эле эмес, кечеки өзү казган орго бүгүн түшүп калгандар дагы түшүнбөй, түшүнгүсү дагы келбей турат. Төөнүн ээси эл, бирок буйласы аны каалагандай пайдаланган утурумдук төбөлдөр менен байлардын колунда. Сүт ирегендиктен каймак ачып жатат. Башкача айтканда, эл кандай болсо, башчылар дагы ошондой деп актанышат биздин жакшылар. Эки жаат болгон мыктылар мыйзамды да, адеп ченемдерди дагы өз пайдасына гана иштеткиси келет. Бирок алар бурмалаган мыйзамдар менен адеп маңызынан айрылып, теңирден тескери нуккай иштеп каларын ойлобойт. Көбүнчө муну билип туруп эле көнүмүш адатына салып жатышат. Чындыгында жалпы элди эмес, элдин атынан сүйлөгөн саясатчыларды көбүрөөк айыпташ керек. Чалкыган көлдө элдин ичинде мителер
көп. Айрыкча соңку жоопкерсиздик жылдарында бул катмар калыңдап кеткенсийт. Бирок баары бир жалпы катышса, ак эмгеги менен тиричилик кылгандардын пайызы бир нечесе чоңдук кылат. Чындыгында элибиз ошончо калың каймактын, ичкериден быкшыган кумалактардын таасирине туруштук берип, такыр эле ирип кетпей, негизинен коом катары кристалдык түзүмүн сактап келатат. Бирок тазарууга аракеттенбесек, айрыкча ачып кычыган каймактарды калпып салбасак, акыры калк населен бузган ажоосундар кеңири жайылып отуруп, улуттун өзөгүн биротоло билдириши толук ыктымал. Ыраса тууганчылык, жердешчилик маанайга ашыкча берилип, бүтүндөй мамлекеттин, өлкөнүн кызыкчылыгын, келечегин унутуп койгон, ар кайсы аптарыкаттардын айткан дегенин акыркы чындыктай кабылдашка көнүп калган боёлор көп. Алардын пири кадимкелей бетпак, кара өзгөй мүдөөсүн дүңгүрөк сөзгө уруп чыга калган учурларда сөзгө калыптуу ашкерлегендерди көпчүлүк жактырбайт. Бирок бактыга жараша бара-бара бул адат деле үстөмдүк кыла албай калчудай. Жүйөлүү кепке конок бергендей, өзүнүкүнө дал келбеген ой пикирди сабырдуулук менен уккандар, түшүнүүгө аракеттенгендер көбөйүп бараткандай туюлат. Албетте төмөн жактан өзгөрүүлөр дээрлик байкалбагандай өтө жай кыргак менен жүрүүдө. Желе желпинти соккон менен таң мезгилсиз атпайт деген экен залкар акын Жоомарт Бөкөнбаев. Астрономиялык мезгилди эч ким тездете албайт. 30 күндүк 12 ай өтмөйүнчө жыл жаңырбайт. Бирок рухий жетилүү мезгилин эл өзү ылдамдата аларын чечкиндүү жасалган. Көздөгөн максаты айкын революциялар менен ырааттуу жүргүзүлгөн реформалар далай ирет тарыхтан тастыктап келет. Тескеринче эл ойлобосо айлар алмашып, жылдар агылганы менен баары мурункудай кайталана бериши толук ыктымал. Кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшкө өмүрүн арнап койгон Азамат Алтай соңку маектеринин биринде биздеги жердешчилик, тууганчылык жана башка жатташуудан кантип арылып, жалпы улуттун биримдигин кантип бекемдесе болот деген суроого ушундай жооп берген. Адилеттик гана биримдикке өбөлгө түзөт. Президенттикпи же бүтүндөй мамлекеттин учурдагы абалын эле эмес, келечегин да ойлоп, көч баштап чыгарууга жарагыдай башка лидерби? Эгер бүгүнкү бытыраңдылыкты жойгусу келсе, саясий чайкоочулардын таасирин азайткысы келсе, ал биринчи кезекте калыс болууга умтулушу зарыл. Калыс киши кызматтарга татыктуу адистерди коет. Башкаруу тутуму элге иштеши үчүн аны ашка жүк, башка жүк түзүмдөрдөн арылтат, мителерди толугу менен кетирет. Мамлекеттүүлүктүн негизи мыйзамга гана баш ийген, үй бүлөсүн бакканга кенен жеткидей айлыга калып, таза иштеген сот бийлиги, ага аткаруу бийлиги дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы үстөмдүк кылбашы керек. Мыйзам бузгандар биринчи кезекте мыйзамсыз чечим чыгарган соттор токтоосуз түрдө кызматынан айдалып, ашынган каразгөйлүктү ири өлчөмдүү айыпка жыгылышы, бейгүнөө адамдардын тагдырын сындыргандар, кылмышкерлерди актагандар түрмөгө отурушу керек. Ушундай зарылдыкты аңдап билмейинче, тазарууга карай чындап чечкиндүү кадам таштамайынча, коррупцияга каршы күрөштөн эч кандай майнап чыкпайт. Ууруну каракчы уура берет. Баягы эле Готентот ыйманы менен жашап, аптарикаттарга мыйзам буйлаланып, чындап бурмаланып, өзүбүз наадан элитага чүлүктөлүп жүрө беребиз, дейт публицист Жолдош Турдубаев. Саламатсыздарбы? Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.